Бисмиллахиррахманиррахим. Эген бал арасына, тоолорго, жыгачтарга жана адамдардын курулуштарына уя сал деп буйрук берди. Жана аларга ошого жараша жөндөм берди. Ооба, бал арысынын жаратылыш жагынан жана милдет аткаруу жагынан өтө таң калыштуу, кереметтүү болгондуктан чоң сүрөлөрдөн болгон Нахл сүрөсү анын аты менен аталып калган. Анткени бал аппараты сыяктуу болгон бул жандыктын баш бөлүгүндө маанилүү болгон милдетинин бекем программасын жазуу жана кичинекей ашказан бөлүгүндө даамдардын эң таттуусуну коюу жана бышыруу жана куйрук жагы болгон 3-чү бөлүгүндө жандыктарды өлтүрүүчү касиетке ээ болгон ууну денесине зыян бербестен жайгаштыруу өтө кылдат көңүл бурууну, чексиз бир илимди, өтө чоң бир акылмандуулукту, чоң бир каалоону, чоң бир мыйзамдуулукту жана тартиптүүлүктү талап кылгандыктан аң сезимсиз, тартипсиз болгон, мыйзамсыз болгон табият жана кокустук сыяктуу нерселер бул көрүнүштөргө аралаша албайт, эч качан аларга тиешелүү болуусу мүмкүн эмес. Мына ушул 3 жактан таң калыштуу болгон Аллах Тааланын санаттарынын, Аллах Тааланын аракеттеринин бүткүл жер бетинде чексиз сандаган аарларда ошол эле акылмандуулук менен, ошол эле көңүл буруу менен, ошол эле убакта, ошол эле ыкма менен болуп жатышы айдан ачык. Алардын устасы дагы, башчысы дагы, башкаруучусу дагы, жаратуучусу дагы, санатчысы дагы, көзөмөлдөөчүсү дагы, милдеттендирүүчүсү дагы бир экендигини айдан ачык көргөзөт.